Кыргызстанда быйыл орозо 24 апрелден кармала баштайт. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жарыялады. Мекеме Орто Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларына таянып, коңшу Өзбекстан жана Казакстан өлкөлөрүнүн дин башкармалыктары менен кеңешип, орозонун биринчи күнүн 24 апрель деген чечим кабыл алды. Көрсөтүлгөн күн айдын чыгышына карап бир күнгө жылышы мүмкүн. Буга чейин Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев 15 апрелдеги видео кайрылуусунда Рамазан айында тарафих намазы үйдөн окуларын айткан. Коронавирус коркунучунан улам 17 марттан тартып өлкөдө жума намазын мечиттерде жамаат менен окууга тыюу салынган. COVID-19 кайсы аймакта канча кишиге жукту? 18 апрелге карата маалымат. Бүгүн Кыргызстанда коронавируска кабылган адамдардын саны 506га жетти. Алдыңкы орундарда Ош жана Жалал Абад областтары турат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. COVID-19 жуктуруу фактысы катталган аймактардын статистикасы төмөндөгүдөй. Ош обласы 140, Бишкек шаары 102, Жалал Абад обласы 93, Ош шаары 74, Нарын обласы 56, Чүй обласы 28, Ысык көл обласу 8, Баткен обласы 5. Бүгүнкү күндө Талас обласында бир дагы учур каттала элек. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өлкөнүн тургундарына 2 күн үйдөн чыгууга тыюу салды. Карантин эрежеси 18-19 апрелде күчүндө болорун Грозный телеканалы кабарлады. Сыртка чыгууга медиктер, жол коопсуздугун тейлегендер, коммуналдык жана куткаруу кызматтарында иштегендер гана акылуу. Ошондой эле атайын өткөрмө кагазы барларга уруксат берилет. Мурдараак Новая газета күбөлөргө таянып, Рамзан Кадыров Чеченстанга 29 марттан бери катаал режим киргизгенин жазган. Маалыматта полиция кызматкерлерине желим түтүк берилгени, аны менен беткап кийбеген адамдарды уруп сабап жатышканы айтылган. Коронавирустан улам 5 апрелден тарта Чеченстанга башка аймактардан автоунаалардын киришине тыюу салынган. Дарыгерлер кечээ 17 апрелде Стамбулдан келген бардык кыргызстандыктын анализ алышкан. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Кечээ күнү Бишкекке 200дөн ашык кыргызстандык жаран Бишкекке чартердик рейс менен жеткирилген. Алар учактан эле тейленип, дароо обсервацияга жөнөтүлгөн. Үсөнбаевдин айтымында 198 адамдын анализи даяр болду. Алардын биринен дагы илдет табылган жок. Ал эми калган жүргүнчүлөрдүн тапшырган тесттеринин жыйынтыктары бүгүн белгилүү болот. Номер 17 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун коронавирус аныкталган медиктери менен байланышта болгон 22 адам обсервацияга жаткырылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, кечээ 17 апрелде Чүй областындагы номер 17 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеген 4 медицина кызматкеринен коронавирус аныкталып, бейтапкана жабылган. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары аталган бейтапканада иштеген башка дарыгерлер өздөрүн изоляцияга алууну талап кылышканын жазып чыгышкан. 4 дарыгер менен 22 адам байланышта болгон. Анын бардыгы мейманканага обсервацияга жайгаштырылды. Алардан тест алынып, анализдери чыккыча ошол жакта болушат, деди министрликтин маалымат кызматы. Отжимания жаса деп баланы сабап муунткан окуя. Өспүрүмдүн тай тарабы полиция кызматына кайрылды. Кечээ 17 апрелде интернет желилерине баланы отжимания жаса деп мажбурлап эркек кишинин аны сабап жаткандыгы видеосу тараган. Видеодо ал баланы муунтканга чейин барган. Коомчулукта талкууну жараткан бул окуя боюнча Super KG порталы айрым маалыматтарды алды. Аты жөнүн жашырып коюуну суранган Өздүк булактын билдиришинче, сабалган бала үй бүлөдө бир туугандардын ортончусу. Андан улуу жана кичүү 2 бир тууганы бар. Улуусу тайэнесинин колунда, кичүүлөрү өзүнүн ата-энеси менен Орусияда. Бул баланы да төрөлгөндөн акыл эси киргенге чейин, адашпасам 5 жашка чейин тайэнеси баккан. Кийин ата-энеси өздөрүн алышты. Учурда 1-класста окуйт, бирок ата-энеси баланын буга чейин алган тарбиясын жактырбай, жемелеп жүргөнү байкалчу. Тайэнеси небересин коргоо максатында Орусиянын полиция кызматына кайрылды. Өзү 60 жаштан ашып калгандыктан интернет байланышты жакшы түшүнбөйт. Бирок анын атынан бул системди билгендер жардам берип, арыз жазып жөнөтүшкөн.
Бизге жеткен маалыматтар боюнча 36 жаштагы атасын полиция кызматкерлери кармап кетиптир. Менимче атасынын эч кандай жогорку билими жок. Орусияда коро шыпырып иштейт. Жеке мен өзүм бул көрүнүштү көпкөндүк, эч кимди тоготпой калгандык деп сыпаттадым. Баланы видеодо жезде деп жүргөн таежеси алып кеткен. Чырдын себебинин чыгышы жөнүндө айтсам, атасы баланы отжимание жасоого мажбурлаган. Ал 30 жолу жасап, андан ары дагы жасагандан баш тарткан. Буга атасынын ачуусу келип, аны токмоктогон. Негизи бала башкача өскөн үчүн үйдөгү кичүү кызына караганда башкача мамиле жасашат. Баланын атасын буга чейин мынчалык орой болгону тууралуу уккан эмесмин деп билдирген ал. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Жалал-Абад шаарындагы ооруканада коронавирус жуктурган бир гана бейтап калды. Жалал-Абад шаарында ооруканада коронавирус жуктурган бир гана бейтап калды. Бул маалыматты Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын директору Кумар Ботокараев билдирди. Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө 16 марттан бери 52 бейтап дарыланды. 52-нин 4-ü оор абалда түшүп, 3-ü сакайып үйүнө чыгарылды. Азыр бирөө да жакшы болуп үйүнө чыкканы камданып жатат. Бүгүнкү күндө ооруканада 15 оорулуу болсо, 14-ü 17 күндөн ашык дарыланып, 2 ирет тапшырган ПЦР анализи таза чыкты. Азыр аларды ооруканадан чыгарганы даярдап жатабыз. Бейтаптарга үйүнө чыкканда коопсуздук эрежесин сакташыңыздар керек деп түшүндүрдүк, деди Ботокараев. Баткен областынын чек арага жакын аймактарында коронавирус илдетинин жайылышын алдын алуу үчүн милиция кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштеп жатышат. Тактап айтканда, Баткен район Карабак аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери чек арадагы айылдарды кыдырып, жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу облустун ички иштер башкармалыгы маалымдады. Санитардык карантиндик посттордо айылга кирген автоунааларды дезинфекция кылып жатышат. Карабак айыл аймагы коңшулаш Тажикстандын Сагди областынын Исфара районунун Лаккан Багыстан айылдары менен чектешет. Тажикстандын расмий органдары өлкө аймагында коронавирус менен ооругандар жок экенин айтып келет. УКМК Алмаз Атамбаевдин абалы тууралуу үн катты. Абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ал күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ушул тапта эч кандай даттануулары жок. Адвокат Замир Жошев Атамбаевдин абалы начар экенин кечээ билдирген. Бул өзгөчө абал режиминде эле пайда боло калган жок. Атамбаевдин абалы өткөн жылдын сентябрынан бери жакшы эмес, дейт Жошев. Жактоочу мурдагы президентке абактан сырткары жакта дарыланууга уруксат берилсе болмок деп эсептейт. Алмазбек Атамбаев былтыр 8 августта кармалып, ошол бойдон УКМКнын тергөө абагында. Ал Кой Таш окуялары жана Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан бошотулушу боюнча бир нече оор беренелер менен айыпталып жатат. Джонс Хопкинс университетинин бүгүн 18 апрелге карата маалыматы боюнча АКШда коронавирус инфекциясын жуктургандардын жалпы саны 700 миңден ашты. Тактап айтканда 702.164 учур катталган. Ал эми вирустан 58 миңден ашык бейтап айыкса, 37.054 адам каза болду. Учурда оор абал Нью-Йорк шаарында байкалууда. Илдеттин кесепетинен 13 миңден ашык киши көз жумду. Американын президенти Дональд Трамптын айтымында өлкөдө коронавирус инфекциясынын курмандыктарынын жалпы саны 60-65 миңге кишиге жетиши мүмкүн. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзү боюнча COVID-19 вирусун 2,5 миллиондон ашык адам жуктурса, 154 миңден ашык киши көз жумган. Вирус жуктургандардын саны боюнча АКШдан кийин экинчи орунда Испания. Андан кийин Италия турат. Аталган өлкөдө илдетти жуктургандардын саны 172 миң адамга жетсе, 22 миң бейтап каза болгон. Токтогулдагы постто ургандарды уят сөздөр менен сөккөн милиция кызматтан биротоло кетти. Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, 14 апрелде саат 8 чамасында Кара Суу айылынан Токтогул районуна чыга турчу жердеги постто Ауди унаасын өткөрүшкөн эмес. Милиция кызматкери өтө албаган үчүн постто тургандарды ашата сөгүп кеткен. Видео боюнча Жалал-Абад облустук милициясынын ичкиликтөө кызматы тарабынан кызматтык иликтөө жүргөн. Жыйынтыгында облустук милициянын башчысы Кылыч Жолдошевдин буйругу менен Терек-Суу аймактык милиция бөлүмүнүн нөөмөчү инспектору ээлеген кызматынан бошотулду. Мындан тышкары Терек-Суу аймактык милиция пунктунун башчысы жана Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды.
Жолдошумдун үйгө келбешине жардам бериңизчи. Комендантка кайрылган аял. Кечээ 17 апрель күнү Ош шаары жана Кара Суу Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдинов онлайн жыйында тургундардын жана журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анын жүрүшүндө спирт ичимдигин ичкен күйөөсүнүн айынан балдары менен көчөдө жүрүүгө мажбур болгон аял жардам сурады. Кайрылган аял: менин жолдошум Ош шаарында иштейт, күндө арак ичип келип тополоң салат. Сизден сураныч, жолдошумду үйгө келтирбөөгө жардам бериңизчи. Гигиеналык талаптарды сактабайт. Андай адам ойлонбойт деле экен. Кээ бир күндөрү түндөп балдары менен көчөдө жүрүүгө туура келип жатат, деген Малик Нурдинов. Бул бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселе. Биз буга чейин дүкөн ээлерине 14 күн эч нерсе болбойсуңар деп кайрылганбыз. Ичип алгандар кээ бир учурларда көзөмөлсүз болуп жатат. Биз мындан ары ушундай кабарларды арыз катары кабыл алабыз. Максаттуу иштейбиз. Медицина кызматкерлери менен сүйлөшүп көрөбүз. Эгер мындай учурлар тынымсыз кайталана берсе, жумалап ичип үйүнө барбай балдарына коркунуч жарата турган болсо обсервацияга жаткырабыз. Эгер үй бүлөлүк зомбулуктун белгилери байкалса, арыздаттануу болсо кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп жооп берген.